кийинки сөз Муан Садыков Замирге берилет. Рахмат төрага, саламатсыңар урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Асел Жеңишевна, мен бир суроом бар да. Жалал Абадта канча объект бар бүгүнкү күндө? Капиталдык ремонттон өткөн, курулушу жүрүп аткан. Жалал Абад областы боюнча Аттарын айтып койсоңуз, подрядчиктер да кошо. азыр ишке ашырылып атканбы же жалпы? Жалпы мына Азыркы маалда иштеп аткан. Курулушу жүрүп аткан, былтыркы бүткөн объектлер боюнча. Жалал Абад областы боюнча суу боюнча Тимур Байкевич бул долбоор ушу ишке ашырылып бүтүп атат. Бул жакта жана презентацияда да көрсөттүк, 75% бүттү деп. Тимур Байкевич Жалал Абад боюнча айтып кетсеңиздер, аткарылган иштер боюнча. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Замирбек Дүйшөнөлиевич. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областы боюнча 24 айыл келген, анын ичинен 18 бүгүн эксплуатацияга берилди. 30-июнь 23-жылга чейин биз дагы 6 айылды бүтүрүп ишке ашырууга ишке өткөрүп беребиз. Бул таза суу боюнча. Курулуштар боюнча, капиталдык ремонттор боюнча. Капиталдык ремонттор боюнча бул таза суу боюнча маалымат берип кеттим. Соц объектилер боюнча дагы сиздерге анда кат түрүндө дагы берсек болотпу? Анткени азыр Майрамбек Эмилбекович чыгып кетти. Бул жакта коомчулукторду колдоо долбоору иштеп атат Жалал Абад областында. Анан ал жакта да социалдык объектилерге каралган. Бүт айыл өкмөттөрдүн баары 100% кирген. Ар бир айыл өкмөткө социалдык жана экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар. Анан азыр ошол кайсы долбоорлор кирди, кайсылар ишке ашырылып атат? Кеңирээк маалымат сизге кагаз түрүндө береликпи? Жок, кереги жок. Асел Жеңишевна, неме слайдыңыз аябай жакшы экен да. Жакшы болуптур, бирок жыйынтык жок. Кыргызстанда бардык областтарда, бардык региондордо айрылыштын иши жакшы эмес. Жыйынтыгы жок бардыгын. Мына менден кийинки да депутаттар сүйлөйт. Нааразычылыктар көп. Себептин мойнуңузга салбай атасыз да. Бул себеби тендердин талаптары жакшы эмес. Электрондук өтпөйт. Өзүңөр подрядчиктер чогултуп келип, пакет кылып бересиңер, өзүңөр тандап ошого берип атасыңар. Силердин тандаган подрядчиңердин лопаткасы да жок, арабасы да жок, техникасы да жок, эч нерсеси жок. Жалгыз утуп атат. Рабочийлерди Өзбекстандан издеп жүрөт. Жалал Абадта 5-6 объект алып алышкан. Бир эле подрядчик. Жооп бербейсизби? Туура эмеспи? Силердин тендериңердин тартиби туура эмес. Сиздердин айтууңуздар боюнча биз көзөмөлгө алабыз, бирок мен дагы бир жолу кайталап кетишим керек эле ушул тендерлер боюнча. Канча жыл болду иштегениңизге сиз? Мен иштегениме ушул 20 жыл болду. Мен ушул түздөн түз ушул тендер тармагында иштейм, отдел закупкада. Анан ушул процедура жагынан бүт ушу донорлордун талаптары боюнча бизге канча подрядчиктер да кайрылышат, ушу талаптарыңар өтө күчтүү, бардыгылар катыша албайт деп. Аны кайра ошол күчтүү компаниялар катышсын деп донорлордун талаптары боюнча тажрыйбасы бар, финансылык потенциалы жогорку ошондой компаниялар катышканга мүмкүнчүлүк деп коюлган талаптар. Анан сиз жанагындай техника оборудованиясы жок деп атасыздар. Турага, эмеде лекцияны айтып бере коюңузчу. Мындайда, силердин талабыңар күчтүү эмес, силердин талабыңар алсыз. Силердин талабыңар Союздун кезиндеги талаптар. Азыр заман өзгөрдү, жаңылануу болду, азыр электрондук өтүп кетти. Неге мамлекеттик сатып алуу тендерлер таза өтүп атат? Айыл өкмөттөрдө, райондордо, областтарда капылажение менен Минфиндики таза өтүп атат. Неге? Электрондук өттү. Сиздердики өзүңөр жарыя бересиңер, өзүңөр пакет кылып подрядчиктер алып келет, өзүңөр тандайсыңар, талаптарыңар жакшы эмес. Сиздин оюңузга алыш керек да. Буга чейин мен Арис менен иштешкенмин. Арис жакшы алып барчу эле. Акыркы 3-4 жылда нааразычылыктар көп. Эжеке, бул неге? Көзөмөл жок. Жетекчилер жакшы иштебейт атат. Мойнуңарга алышыңар керек. Мына депутаттардын бардыгы айтып атат. Нааразычылыктар көп региондордо. Жетекчиден бул, жетекчиден. Жетекчилер жакшы көзөмөлгө албай атасыңар. Региондордо подрядчиктериңер бардыгы мындай шылуундар. Ошонун жыйынтыгы келип Ариске сөз тиеп атат.
Ошон үчүн эжеке мынау тендердин талаптарын, тартиптерин өзгөртмөйүнчө айрысынын иши алдыга жылбайт. Ошону билип койгула. Рахмат. Рахмат, сиздин сунуштарыңыздарды Рахмат. эске алабыз. Асель Жеңишевна. Мындайда Замирбек Дүйшалович бир топ жылдан бери айыл өкмөт болуп, айыл өкмөттүн башчысы болуп иштеген. Жеринде ошол аристтердин программасын бир топ ашырган адам катары, тажрыйбалуу адам катары сиздерге ошол кеңештерди берип атат. Сиздер ошону эске алсаңыздар. Мына депутаттар ар бир регион боюнча кемчиликтерди айтышты. Аны бир мойнунга алып койгула да. Ага, мен бир сөз калып калыптыр. Замирбек Бул сиздин региондордо кураторлор бар да, алардын күнөөсү жок. Алар ошол талаптарга баш ийип иштеп атат. Силердин системаңар туура эмес. Тендердин тартибин өзгөрткүлө, оңолосуңар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз